Кыргызстан Япониядан 1-5 эсеби менен утулуп калды. Президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенинин иши менен таанышты. Ысык көлдө 2 киши диний экстремисттик агымдан чыкты. Саламатсызбы кадырман көрүүчү, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен тааныштырып, кызматта Айперешин Колова. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Япониянын курама командасынан 1-5 эсебинде утулуп калды. Ну что ты из-за всякой ерунды плачешь, как баба? Big moment here in the match. And it's confident and it's well taken right in the corner. That's a great penalty. Oyun Япониянын Суйта шаарында болду. Мелдеш Бишкек убактысы боюнча саат 16:25 башталган. Түз эфирди жергиликтүү КТРК Спорт, Кыргыз Спорт ТВ телеканалдары алып көрсөттү. Буга чейин курама команда Японияда 2 беттеш өткөрүп, биринчисинде Монголиядан утулуп калса, экинчисинде Мьянманы 8-1 эсеби менен жеңген. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 июнда Кумтөр алтын кениндеги убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден кийин абал менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Дора силткасы, бул жерде деген азыр 60% алтын, анын ичинде 5%дай күмүш, ана 5% аргада попутный металлдар, жез, темир, никель, свинец дегендер да. Мамлекет башчысына алтын кендин үзгүлтүксүз штаттык режимде иштеп жаткандыгы, Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун кызматкерлери тышкы башкаруунун киргизилишин түшүнүү менен кабыл алышкандыгы, айлык маяналар өз убагында жана толук көлөмдө төлөнүп, өлкөнүн бюджетине түшүүчү бардык төлөмдөр жана салыктар планга ылайык жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Я один тут вижу космическую иронию. Мындан сырткары жогорку окуу жайлардын студенттеринин практикалык билим алуусу үчүн, ошондой эле аталган тармакта кадрлар резервин камсыз кылуу максатында компания жайкы практика программасын жана өлкөнүн жождорунун бүтүрүүчүлөрү үчүн 2 жылдык тажрыйбадан өткөрүү программасын ишке киргизген. Президент алтын ылгоочу фабриканы көрүп чыкты. Анда 1 айга жетпеген убакытта убактылуу тышкы башкаруу мезгилинде Кумтөр Gold Company 44 000 унций алтын сатып, анын натыйжасында 40 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дүң киреше түшкөнү белгиленди. Ишкананын кызматкерлеринин белгилешинче, ген мол чыккан жерди казуу иштери башталса алтындын көлөмү көбөйөт. Ошондой эле Садыр Жапаров карьерге да барып, тоо ген иштеринин жүргүзгөндө коопсуздук талаптарын сактоонун зарылдыгына токтолду. Ысык көл облусунун Жетөгүз районунун Богатыревка айылынын 49 жана 46 жаштагы 2 тургуну якын инкар диний экстремисттик агымынын катарынан чыкты. Жетөгүз районунун Богатыревка айылынын тургуну динде болгон 12 жылча болуп калды. Башында ошондой. Ички иштер министрлиги алар мындай кадамга түшүндүрүү иштеринин негизинде өз эрки менен барганын билдирди. Ага ылайык бул жарандар 2013 жылы агым тууралуу түшүнүктөрү жок эле якын инкардын катарына кошулушканын айтышкан. Ар өтпөйсү? Жок. Мындай динин саткан эмелердин жанына отурмак түгүл, жакын тургум келбейт. Якын инкар диний агымы Таблиги Жаамат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүнүн пайгамбардын жолун жолдоочуларбыз деп эсептешет. Бул диний агым Кыргызстанда 2017 жылы экстремисттик деп табылган. Буга чейин бул топко мүчө болгондор балдарынын мектепке барышына, алардын телевизор көрүшүнө тыюу салган окуялар катталган. Вы что, с ума сошли, что ли? Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон чекит KGZ, кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.